Урматтуу өкмөттүн өкүлү, мен сизге кайрылып кетет элем. Бул акыркы күндөрдө болуп аткан баягы жаш өспүрүмдөрдүн жоголушу боюнча да. Өзүңүздөр эле мына күбө болуп атасыздар, 2-3 күн ичинде мына бир 11 жашар кыз, анан 2 жаш өспүрүм жоголду да биздин. Эми бул билинбегендерден өтө көп ушундай иштер болуп атат да. Ошон үчүн бул жагынан тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырма берсеңиздер. Ашырбек Мойдонович, бул жагынан эми каттуу иштеп, эми баласын жоготкон эненин, атанын тагдырын билесиз да. Ошон үчүн бул жагынан жумуш жүргүңүздөр. Эмне себептен бул иштер болуп атат? Бул издөө эле эмес, бунун түпкү кесепетин изилдеңиздерчи, эмне себептен? Ал эле эмес, мына суицидтин көбөйгөнү акыркы күндөрдө ушу жаш өспүрүм. Эмне себептен болуп атат? Ушул жагынан иштерди алып барсаңыздар да, тиешелүү органдар. Керек болсо ошо спецтерди алып келсеңиздер, биз колдоп берет элек да. Бул жагынан өкмөт тыгыз иш алып барыш керек. Экинчи маселе бул туберкулез маселеси, Ашырбек Мойдонович. Мына жакында эле изилденгендерде мына көчөдө калган үйү жок жарандарыбыздын 80% туберкулез болуп чыкты. Мунун көпчүлүгү баягы ачык формада да. Бул өтө коркунучтуу биздин эл үчүн. Тем более мына Бишкек шаары үчүн баягы эл тыгыз жашаган жерде да. Ошон үчүн бул жагынан да чоң жумуш алып барышыңыздар керек. Мына бир туберкулездүү больницабыз бар экен, ал да Бишкектин так ортосунда. Аны эми кирсең, наоборот, ал больница лечение кылбай эле ал жерден оору жугат да. Ал курулгандан бери эле ремонт болду окшойт. Ашырбек Мойдонович, ушул жагын көтөрүп, ал больницаны тиешелүү жаңы материалдар менен биз обеспечить этишибиз керек да, себеби бул абал окур. Андан сырткары мына жол маселеси, жолдо болуп аткан аварияларды. Анан могу түшүп аткан көчкүлөрдү, баягы камнепад деп коет, таш түшүп атат. Ушуну жана бир мониторинг кылып чыгыңыздарчы, эми баягы эл аралык жолду хотя бы ошол жагын коопсуздугун карашыбыз керек да. Биздин жарандарыбыз көп кайрылып атат, уже коркуп атат. Себеби көп жарандарыбызды мына акыркы күндө эле жоготуп алдык да. Бул жагынан да баягы иштерди алып барышыңыздарды мен сурап атам. Анан мынау жаш өспүрүмдөр боюнча сөзсүз Чыныбай Акынович, биз өкмөткө да протоколдук тапшырма берип коелу. Ата энелеринен да кайрылуу болуп атат да, бул өтө жаман акыбалда болуп атат да. Бул жагынан көп жумушту алып барыш керек да. Мектептен баштап ата энелерге жеткизүү боюнчачы, балдарын кечке чыгарбаш үчүн. Рахмат.